Мектептердеги зордук зомбулуктун, рекетчиликтин алдын алуу максатында эми мектеп окуучулары жана ата-энелер менен иштөөдө жаңы ыкмалар колдонулат. Бул туурасында Балыкчы преске Билим берүү жана Илим министрлигинин уюштуруу жана тарбия секторунун башчысы Болот Иманалиев билдирди. Мындай ыкма өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алат. Муну комплекстүү караш керек. Бүгүнкү күндө биз дагы айтып жатабыз. Билим менен тарбия берүү албетте мектепте деп айтабыз. Мектепте билим менен тарбияны бөлүп кароо дагы туура эмес. Билим алган жерде сөзсүз түрдө тарбия дагы болот. Бирок бала мектепте ошо 5-6 сабак учурунда эле болуп, калган учурунда өз алдынча же ата-эненин көзөмөлүндө болушу керек. Бул жерде ата-энелердин дагы жоопкерчилигин кароо керек. Бүгүнкү күндө ЭДН тарабынан бизге берилген маалымат боюнча 3600дөн ашык бала ЭДНдин жанагы учетунда турат. Анан көбүнчө ошо кылмыштуулук бул мектеп учурунда эмес, мектептен сырткаркы учурда өтөт. Ошол себептүү биз мектептерде ата-энелер менен дагы биргеликте ата-энелер чогулуштарында ата-энелер үчүн аргайын атайын тренингдер өтүлөт. Эми биз азыркы күндө дагы болсо баардык мамлекеттик органдар менен биргеликте мурунку эле баягы жыйындарды өтүү же болбосо кайра эле аңгемелешүү деген бул эски ыкмалар болуп калды. Жаңыча ошо психологдордун жардамы менен биргеликте бир жаңы ыкмаларды карап жатабыз. Азыркы күндө ошолор менен иш алып барабыз. Статистика боюнча балдар арасындагы кылмыштуулуктун саны 2023-жылга салыштырмалуу 2024-жылы 3-4% азайган. Бирок ошол эле учурда бир айда балдардын өлүмү менен коштолгон кылмыштын орун алганы өкүнүчтүү. Себебине келсек, сөзсүз түрдө бул жерде эч кандай биз бир гана себепти айта албайбыз. Көптөгөн факторлор бар. Алардын эң маанилүүрүнүн катарына айтсак, сөзсүз түрдө бул өспүрүмдөр үчүн маанилүү болгон чөйрөсү. Алар кандай чөйрөдө чоңоюп атат, достору кандай, достору эмнени талап кылып атат бири-биринен. Экинчисинен үй бүлөсү менен мамилеси, эмоционалдык жактан мамилеси барбы? Эмоционалдык жактан байланыш үзүлүп кеткен эмеспи? Аны бир жеке адам индивидуал катары, жекелик катары кабыл алышын алар түпкү аң сезимде каалашат. Анын чечимдерин, ойлорун, ооба сен маанилүүсүң, сенин чечимдериң биз үчүн маанилүү, сен барсың, сенин ойлоруң маанилүү деген бир кабыл алууну каалашат дагы, балким ошону далилдегиси келген үчүн ушундай терс кадамдарга барып аткан болушу мүмкүн. Билим берүү жана Илим министрлиги мектептеги рекетчиликтин алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрүүдө. Ал үчүн райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, облустук усулдук борборлордун директорлору менен кеңешме өткөрдү. Мындан тышкары мектептердеги рекетчиликти жоюу максатында санариптик платформа иштелип чыгат. Ал окуучуга ыдык көрсөтүлгөн учурда, ден соолугуна зыян келтирилген учурда же өмүрүнө коркунуч туулганда купуялуулукту сактоо менен мектептин администрациясына жана башка тиешелүү мамлекеттик органдарга чукул кабар жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Билим берүү жана Илим министрлиги ошо укук бузуучулуктун алдын алуу боюнча көзөмөл дайым министрлик тарабынан жүргүзүлүп турат. Акыркы болгон окуяларга байланыштуу дагы тиешелүү чаралар өз убагында так туура аткарылып жатат. Айта кетсек, ошол болгон учурдан баштап эле биз ЭДН кызматкерлери менен, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте баардык жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштадык. Мындан тышкары тиешелүү каттар дагы ар бир районго түшүрүлгөн болчу. Негизи бул укук бузуучулуктун алдын алуу иштери ар бир окуу жылдын башында ведомстволор аралык план иштелип чыгат. Ал жерде Билим берүү министрлиги жалгыз эмес, Ички иштер министрлиги, 6 министрликтен турган баардыгыбыз макулдашып кол коюлган, ар бир министрлик кол койгон ошондой иш планыбыз бар. Ошол пландын негизинде ар бир райондо тиешелүү иш-чаралар сөзсүз түрдө аткарылат кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча.